Туристтердин агым үзүлбөгөн Чолпон Ата шаарынын Борбордук көчөсү оңдолууда. Ремонт иштери жалпы 4 километр аралыкта жүрүп, жолдун эни да кеңейтилип жасалууда. Ал үчүн кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуш объектилери алынып, иш ыргагы кызуу жүрүп жатат. Азыр жумуштар 70% аяктап калды. Жол астынан өткөн 100гө жакын суу түтүктөр алмашылып, алар 90% аяктады. Апрель айынын аягы менен асфальттын биринчи катмары төшөлгөн атат. Колдонулуп аткан материалдын баары текшерилип, курулуштун сапаты тыкыр көзөмөлдөнүп турат. Калаанын негизги каттамы аң чөнөкө толуп, жүргүнчүлөргө кыйынчылык алып келчү. Мамлекеттин колдоосу менен ишке ашып жаткан аракетке жергиликтүүлөр да кубанып турат. Биз дагы аябай кубанып атабыз. Жакшы болот экен, шаарыбыз оңолуп атат, өсүп атат. Мамлекетке рахмат. Ушинтип жакшылап жолдорубузду салып берип оңдоп атат. Ушул убакка чейин Чолпон Атабыз деген оңолгон эмес да. Мына буюрса оңолуп келет, жолдор кеңейип атат. Тротуар да оңолот деп атат, буякта кеңейет деп атат. Эми баары кеңейсе, оңолсо жакшы эле болот. Биз да ошого сүйүнүп атабыз. Сезонго чейин бүтүп калса, андан соң болот эле. Себеби дегенибизден ал жактан адамдар келет, эс алганы. Каттам кеңейтилген соң 4 тилкелүү болуп өзгөрөт. Жол жээктей, унаа токтоочу жайлар да болот. Жолдун курулушу менен катар мындан 60 жыл мурда салынып, эскилиги жеткен Чолпон Ата шаарынын таза суу жана саркынды суу тутуму да кошо жаңыртылууда. Борбордук жол эски болгондуктан, жана ушундай эле тар болгондуктан, баягы эл көп келген мезгилде биринчиден шаарды архитектуралык жактан көрүнүшүн булса, экинчиден пробкаларды жаратчу. Биринчи кезекте таза сууну жылдырып жатабыз, толугу менен ушул жолдун алдындагы телефон линиялары жылып жатат. Чоң 2 көпүрө болуп жаткан жерде андан сырткары өтмөктөр болуп атат. Баардыгы ушул долбоордо каралгандай мыйзамдуу кылып, сапаттуу кылып бүткөрүүгө баардык күч аракетибизди жумшап жатабыз. Керемет көлүбүздү бойлой жайгашкан Ысык көл районунун туристтик дарамети кең аймак. Андыктан райондун инфратүзүмүн жакшыртуу учур талаба. Быйылкы жыл менен бул аймактагы көл жээкке алып баруучу 10 чакырым жолду асфальттоо, ошондой эле Кырчын жайлоосуна бара турчу 35 чакырым жолду оңдоо иштери да мерчемделген. Айнура Достукбекова, Аселтилек Кызайбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктары.